зыяным жок эч кимге. Мен тостоккой көз бакканмын. Ай, Нурбатыр экен. Сиз жана эле хамыйламас биресиз, бака коюп калдыңызбы? Ай, канат сен эмне эле бүгүн мага тийишип калгансың ай. Андан кыйын экенсиң анда айтчы, ушул ырдын обонун ким жазган? Ушу бакандырдын обонунбу? Билем. Камчыбек Букалаев деген композитор агайыбыз жазган. Ой, Азамат, билип турбайсың, берчи бешти. Дал ушул обончу агайыбыз өзүнүн небереси Бектур менен келип олтурат. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Кандайсың, Бектур? Маанайыңыздар, ден соолугуңуздар. Бектур кандай? Жакшыбы? Ден соолук жакшыбы? Иштер жакшыбы? Жакшы эле. Эмне иш кылып атасың? Жакшы. Иштер жакшы десем, жакшы деп атпайсың, ошо эмне иш кылып атасың? Ошо кызык болуп атат. Комузга барып атам. Комузга барып атасың. Шахматка барып атам. Шахматка барып атасың. Ментальный арифметика барып окуп. Менталдык арифметикага барып атасың. Канчынчы класс болдуң? 4-чү. Өзүң жөнүндө бир аз кененирээк тааныштыра кетсең. Мен номер 68 Алып Осмонов атындагы гимназия мектебинде окуйм. Көп ийримдерге катышам. Ай, Азамат бар. Көп ийримге катышып жетишесиң ушунун баарына. Мектептен 2 ийримге катышам. Шахматка жана комузга. Интеллект борборунан ментальный арифметикага жана спорт техникке. Андан сонун. Сен ушул комузчулукка кызыкканда өзүң эле кызыгып барып атасыңбы же чоң атамдын таланты менде да эле бар болуш керек деп анан кызыгып барып атасыңбы? Биринчи мамам комузга киргизген. Айткам, комуз өтө жакпай атат деген мага. Ар кандай кесиптин ээси болсоң да шартылдатып комуз чертесиң деп киргизген, жага баштаган. Саламатсызбы, чоң ата, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Айтып коет экен да, өз баладан дагы небере абдан таттуу, жакын болот деп. Чындап эле ошондойбу? Биз го эми чоң ата болуп элекпиз да. Өзү балаңдан бөлүп кутуласың, небереден өлүп кутуласың. Ошол чын. Бектур тууралуу. Эми Беку өзү мен неберемдин аябай талант бар, тырышчаак. Азыр болгондо айтпады, биринчи жакпай айткан, анан кийин мамам айтты, ар кандай кесипте иштебесең дагы шартылдатып комуз үйрөнүп алсаң жакшы деп айтты. Анан мен жакшы көрүп калдым деп атпайбы, ошондой эле комузга барып, ментальный математикасына барып, иш кылып баарына жетишип, аракет кылып, окуусу да 5. Жалаң 5 менен окуп атат. Азамат. Баарына жетишип атат. Чоң атаңдын кайсыл обондору, кайсыл ырлары жагат, билесиңби? Кайсы айрыкча? Өзгөчө зыян жок эчкимге. Силер ырдаган баканын ырын айтып атат. Ырдай аласыңбы? Жатка билесиңби? Ырдап көрбөйсүңбү? Ырдап көрөлү. Сонун болот. Келеме ушул бизди карап аткан балдарга, ата-энелерине бир гүлдесте кылып коелу. Беку? Макул. Зыяным жок эч кимге, тостого көз бакканмын. Ташы кытса тентектен, мен ошого каппамын. Мен ошого каппамын. Айласызда көлчүккө жеге качам секирип, жандосуна көк чөптүн жашынамын бекинип. Жашынамын бекинип. Tasалбасын денемне, мен балдардан суранам. Мага эч ким тийбесе, мен ошого кубанам. Мен ошого кубанам.
Баракелде. Эң сонун чоң. Бака секирип келип көлчүккө кирип кетти. Сиздин биз бала бакчалар менен тыгыз байланышта экениңизди билебиз. Ооба. Анан ушунда бир өзгөчө себеби барбы? Ушундай обондор жаралып калышына? Эми Нурлан, сен экөөбүз чогуу деле иштешип жүргөнбүз, балдарды аралап. Мен балдарга жумушумдагы балдар менен эртеден кечке ошол себептен мен балдарга жакынмын. Музыка оон чыгарып калганым деле ошол балдар ушу өзүлөрүнүн кыялдары менен, оюндары менен тентектик көргөзүп атып эле ушул менин жүрөгүмө калса керек, ошон үчүн балдарга көп чыгарма жаздым. Кээ бир учурда сизге балдардын ата-энелери кайрылышып турабы? Ушундай балама обону чыгарып бербейсиңби? Кайрылышат. Эми ата-энелер көп эле жерден звонок кылышып, звонить этишип айтышат. Мен балам же кызым ырдашат. Ушуга кичине ырларыңыз барбы, кичине иштеп коюңузчу деп кайрылышат. Андай балдар көп. Анан колумун келишинче мен мугалиммин да. Тиякта иштеп, биякта иштеп, колдун келишинче жардам берем. Бектур. Беки болсо комузду бүт баарын эле мен комуз черткенди деле билбейм. Мама өзү айткандай мамасы жардам берип ошо жакшы көрүп калды. Күндөн күнгө ушул комузду үйрөнүп жакшы болуп баратат. Анан келечекте музыкалык мектепке да окутсакпы деп сүйлөшүп атабыз. Бектур, сен чоң атаң эмне деп эркелетет? Эркелетеби? Ооба. Айтып берчи, эмне деп эркелетет? Ана айтып берчи, эмне деп эркелетет, эмне деп урушат? Күчүгүм деп. Урушпайт. Урушпайбы? Эмне деп эркелетем Беку? Күчүгүм десе мен жаным деп. Күчүгүм, жаным деп, Бектурду Беку дейбиз баарыбыз. Бектур, сен келечекте ким болгуң келет? Келечекте дипломат болгум келет. Эмне үчүн дипломат болгуң келет? Дипломаттар көп тилде сүйлөшөт. Чет өлкөдө кыргыздардын укуктарын коргойт. Аязан, эң сонун. Бектур, анда колуңдагы комуздан үн чыгарып бербейсиңби бизге? Болобу? Чет берем. Абдан сонун болот. Эмнени чертесиң Беку? Керезен. Керезен. Кичине кошулуп коеюн мен, Беку. Баракелде. Мынакей жигитке жетимиш өнөр аздык кылат да, сен эмитеден эле жетимиш өнөргө жакындап калган турбайсыңбы? Анда дагы бир жана менталдык арифметикага барам деп атпайсыңбы? Ошону биз дагы билебиз да. Кел азыр мындай бир ошого жакыныраак оюн ойнойбуз. Макул. Макул. Анда Нурбатыр байке, оюндун шартын түшүндүрө кетсеңиз. Абдан сонун болот. Биздин оюндун шарты азыр адегенде мына бул жакты алып келелик. Азыр канат экөөңөр мелдешсеңер жакшы болгон турат да. Канат макулсуңбу? Макулмун. Мелдешип, кимде ким утуп кетсе эмне алып берет? Канат, сен эгерде утулуп калсаң. Эгер мен утулуп калсам, ана Бектурга балмуз дагы алып берейин, Бектур, сенчи? Сен утулуп калсаң. Мен деле салып берем. Макул, анда экөөңөр мага дагы алып берип койгула, макулбу? Билириң керек, ана мени да унутпагын. Ана чоң атаны да унутпайлы. Бул жерде оюн Азыр эми оюндун шарты оп-оңой. Мынакей өңдөр турат, бул жакта жашыл, кызыл, көк. Мына көк, кызыл, жашыл өңдөр. Анан бирден ачык, мынакей ачык жерлери бар. Ошол жака мына жылдырып шахматтагыдай. Анан ар биринин өңүнө ошол стакандарды тизиш керексиңер. Мисалы, кызылга жалаң кызылдар тизилип калыш керек, жашылга жалаң жашылдар тизилип калыш керек. Мынабу ачыктын жардамы менен жылдырып. Даярбызбы? 3 дегенде баштайбыз. Ким биринчи келсе, албетте ошол уткан болот. 1, 1,5, 2,8, 0, 3.
кызылга кызыл, жашылга жашыл, көккө көк болуш керек. Канакей. Мен бүттүм окшойт, Ооба. Жок болду, өңдөрү. Өңдөрү туура эмес болуп калыптыр. Көтөрмө жок, канат көтөрмө жок. Артка тартабыз. Жасылдын бар бияка чогулуп калды. Көктөр. Мынакей. Азыр болсо жеңиш Бектур тарапта болуп калды. Үркүрөгөн бол жабылар. Анан биз дагы деле жанагы парашюттан учабыз деп атпайбызбы? Эми менталдык арифметикага да барыш керекпиз, Ооба, Нурбатыр байке, бара тапшырса. Чоң рахмат. Азаматсың бек. Азамат. Муну ордуна коелук дагы. Анда эмесе кезекти биз азыр ырга бермекчибиз. Чоң ата, эгерде мүмкүн болсо, сизден Бир жакшынакай жагымдуу ыр күтөлүк. Беку экөөсүрдө койсок болобу? Албетте болот. Беку экөөсүрдө ачык көңүл балдарыбыз да. Бул ачык көңүл балдарыбыз менин алгачкырым. Эң обонду биринчи чыгарып 16 жашында чыгарган обонум. Келе ага Бектур ата, ачык көңүл балдарыбыз деп көңүлүбүздү ачып берип жакшынакай ырдайбыз. Açık көңүл балдарбыз, мұңаюны билбеген. Açık көңүл балдарбыз, жөн турганды сүйбөгөн. Кандай жумуш болбосун, баштайбыз ырби менен. Кандай жумуш болбосун, баштайбыз ырби менен. Кол бошто биз кайдабыз, эмгек сүйгөн жайдабыз. Жетин албай калабыз, элге тийсе пайдабыз. Кандай жерге барсак да алкыш алып кайтабыз. Кандай жерге барсак да алкыш алып кайтабыз. Баракелде. эң соңу. Бектур, сага комуз үйрөнгөн оңойлуу болдубу башында? Башында Же кыйын болдубу? Башында бир аз оор болгон. Азыр кандай болду? Азыр жеңил эле. Мен калдым го бир аз. Ооба. Үйдөн сен мисалы ушунчалык көп иримдерге барат экенсиң, анан үйдөн дагы окат кыласыңбы? Жардамдашасыңбы? Ооба. Же чоң ата айтабы, Бектур, жаным, күчүгүм, мышыгым, сен сабагыңды эле окуй бер, калган окатты жасаба дебейби? Беку баарына жетишет. Мен да кошумчалык коеюнчу. Беку бөбөктөрүн да багат, өзүнөн күчү бир эркек бир байкеси бар, анан бир карындашы бар. Ошо карындашын дагы аябай карайт. Үйгө мамасына аябай жардам берет. Эмне кыл десе ошонун баарын жасайт. Карындашыңдын аты ким? Карындашым аты Айкөл. Канчада? 3 жашта, жакында 4кө чыгат. Качан жакында чыгат? Сентябрь 22-синде. Ой, баарын билет турбайсыңбы? Азыр Айкөл жардам кылып карындашыңды кантип карайсың? Кантип айтып берчи? Апам бир жакка кетсе, карындашым карайм, эч жерге. Кантип карайсың? Кечке карап тура бересиңби мынтип? Жок. Туура эмес нерсени кылып атса оңдоп ишин. Ойнотуп, Кээде эмне туура эмес иштерди кылат? Чай ичип атканда сахар салып берип койсом, дагы салайын десе, айтам кээде. А сен достору менен ойногонго да убакыт болобу? Иримдерге да барып, сабактарга катышып, үйдөн да жардам берип, анан ойногонго убакыт болобу? Бир аз кээде ойнойм. Достор менен ойнойсуңбу? Ооба. Эмне ойнойсуң? Ар кандай эле. Жашым бак, колосмак. Камчы агай, мына жакын арада чыгармачылык кечи берем деп турасыз. Ошол жака даярдыктарыңыз кандай? Эмне өзгөчөлүктөр болуп атат? Даярдыктар жаңы обондорду да жаратып атасызбы? Кудай буюрса аз калды. 7-июнда болот филармонияда. Эми жаңырларында бар, анан элдерге кызык болуш керек. Эски мурунку ырларман дагы аралаш. Бул жолу эми мурун тургузуп элек болчумун. Бул жолу Жумакматов атындагы симфониялык оркестр коштойт. Оркестр коштосун да. Ошо өзгөчөлүк ошол болуп атат мен үчүн.
Анан кичинекей балдарга арналган ырларым аткарылат. Анан кийин эстрадный блок кылып 3-кө бөлүп койгом. Ошо 3-чү бөлүгү ошо эстрадный блок. Анда баягы белгилүү ырчылар, аткаруучулар, мисалы Гүлнур Сатылганова, Гүлжанат Суранчиева, Бакыт Ыбыкеев, Бакыт Алмабеков деген жаш ырчыларды да аралаштырып атам. Иши кылып, бул жерде тамаша күлкүлөр да болот. Келдибек Ниязов байкемди да чакырып атам. Иши кылып, өзүм ойлоп атам, кызыктуу эле болот болуш керек деп. Аракет кылып атам. Жакшы экен. Анда алдыда болуп отурчу концертиңизге келип калайлы. Чоң рахмат, чоң рахмат. Бектур, мынакей эркин микрофон азыр досторубузга эмне деген кеп айтасың, эмне деген каалоо айтасың? Барыңарга айтайын, көп иримдерге качкыла, убактыңарды көбүнчө окугула. Чоң рахмат, Бектур. Мынакей биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, биздин убактыбыздагы соңуна келип жетти, ушунчалык кызыктуу болду окшойт. Андыктан эмки көрүшкөнчө сак саламатта тургула деп айтмакчыбыз. Кайрадан көрүшкөнчө силер менен мен жана Нурбаатыр байкеңер болду. Саламатта.